Үстүңөрдөн бул туура эмес айтты, бул туура айтты деп контролго ала турган адамдар эмес. Баарыбыз тең катары бул катышуучубуз да. Жаштар мындай мамлекеттүүлүк боюнча мындай кенен түшүнүк алсын деген максатта да. Буюрса жаштар мындай системдүү ой жүгүртүп калды деген ойдобуз. Анткени булар мыйзам деген эмне экенин билип калышты, мамлекет деген эмне экенин билип калышты, өзүнүн укуктары кандай экенин, милдеттери кандай экенин, кандай мыйзамдар бар экенин, мыйзам кандай иштейт экенин, кандай башка органдар бар экенин билип калышты. Жаштардын ой жүгүртүүсү башкараак болот. Келечекке болгону, мамлекетке болгону, коомго болгону ой жүгүртүүлөрү башка болот, сезимде калат деген ойдобуз. Өзүбүздүн алдагы максаттарыбыз так болуш үчүн, мамлекетибизди өнүктүрүш үчүн биз жаштарыбызды өзүбүз кандай десем туура багытка багытташыбыз керек. Биз бул жактан келген окуучулар башкаларга да жеткизип, дагы көптөгөн окуучуларды өзүбүздүн уюм коомго дегенге чакырганга аракет кылабыз. Пайдалуу маалыматтарды алдым. Жана жаш балдарды ушундай тренингтерге катышууну, ушундай тренингтерден калбоону, мындай өзүнүн кругозорун, өзүнүн дүйнө таанымын өстүрүүгө чакырат элем. Жаштарды ушу борборго тартып, компьютерный курстарды ачканбыз. Бекер ушу компьютерный курстарды алып келип үйрөнсө болот. Интернетибиз бар, Wi-Fi булактары бар дегендей, анан координаторлорубуз бар, бул жерде бекитилип иштеп аткан.